машина байып кетем го. А так 80 сом, 100 сом. Жигиттер. Короче, жаш балдар чыкты. Так 90 сом. Бирде бургер бар экен, 300 сом болуп кетти. 400 сом иштеген болсом. Ассаламу алейкум, туугандар. Силер менен Шаха Москве. Почему Шаха Москве? Потому что я в Москве Яндекс Такси иштейт элем. Азыр данный момент Жалал-Абад База Коргондомун. База Коргондон болом. Өзү База Коргондо жүрөм, Москвада эмес. Бүгүн Жалал-Абадка келдим, Яндекс Таксиде иштеп көрөйүн деп. Мына карагыла. Өткөндө биринчи жолу чыктым эле 500 сом иштеп кеткем. Азыр экинчи жолу келип атам. Saat 2 болду, 14:08. Ошондой. Бүгүн биринчи жолу, экинчи жолу иштеп көрөйүнчү, канча иштесе болот, эмне болот, канча тапса болот, бонустар кандай, заказдар канча сом болот, клиенттер кандай болот. Силерге ошо көрсөтүп өтүп кетейин. Көп Россиядан көрөт. Таксисттер өзүбүздү туугандар Россияда, Москвада иштейт. Яндекс Такси өзүм деле иштегем Москвада. Көп кызыкат да, Кыргызстанда кандай болот экен, Яндекс Такси иштесе болобу экен. Мына машина Матис, российский номерда. Жакында алдым буну, мага 150 миңге түшүп кетти. 150 миң түштү да машина 150 миң сомго алдым. Бүгүн иштеп көрөбүз. Саат 2-де чыгып атам. База Коргондон Жалал-Абадка келгенчө жарым саат жол өтүп кетет экен. Заправканы кылып койгом, жарым бак бар. 500 сом куйсам жарым бак болуп калды го. Матис. Москвада 500 сом куйбайсың да, Москвада 1000 сом, 2000 сом куясың. Потому что Москвада иштеп жүргөм да, билем. Москвада Яндекс Таксиде иштетилем. Комфорт плюс эконом бар жогун иштеп көргөнбүз. Москвада билебиз. Силерге бөлүшүп өтүп кетейин деп атам, көрсөтөйүн деп атам, кандай болот. Көп кызыкат да, Россияда таксиде иштеп жүргөндөр Кыргызстанда Яндекс кандай экен, канча сом иштесе болот экен деп көп кызыкып көрүшүңүздөр мүмкүн. Азыр Жалал-Абадтамын. Кийинки видеодо жигиттер Ошко барабыз. Бул азыр Жалал-Абадка Яндекс Такси тартып атам. Кийингиси Ошко барабыз. Ошто тартабыз. Канча сом иштесе болот Ошто. Кийингиси Бишкекке барабыз. Жакшы роликтер силер падыша кылып, канал каттап, лайктардан басып, комментариялардан жазып кетсеңиздер, кийинги Оштон кийин Бишкекке барып иштеп көрөбүз жигиттер. Да, Матизде ооба кичине кыйын болот. Механика Жалал-Абадта иштесе болот. Но Бишкек Бишкек чоң го, столица. Бишкекте кичине кыйын. Хотя Фит болсо, Фитте иштесе нормальный автомат. Но Матизде айла жол иштеп көрөбүз. Силерге көрсөтөм. Канча иштесе болот, Жалал-Абад, Бишкек, Ош там полностью көрсөтөм жигиттер. Силер главное канал каттап, лайктардан басып, ушул видеоду группаларга таштап, башка группа, такси группаларга бөлүшүп койсоңуздар, силердин ошо поддержка мага жетет. Болбосом кеттик жигиттер, бир линия чыгарыкчы. Азыр мында круговой, Суза круговойунда турам почти. Специально токтодум, База Коргондон келип аттым эле, Жалал-Абадка токтоп, видео тартып, анан Жалал-Абадка азыр ичине кирип, менде опыт бар. Башында айтып кетем, таксиде иштегем, Москвада иштегем, Новосибирде иштегем, опыт бар менде, Россияда көп жерде иштегем. 20 жылдан бери Россияда жүрөм, уже таксиде көптөн бери иштегем үчүн опыт бар. Яндексте кандай иштеш, каяктан заказ алыш, но деген жер бар, но Жалал-Абадты билбейм жигиттер. Жалал-Абадты вообще билбейм. Кайсы жерден заказ алыш, кандай Жалал-Абадты билбейм туурасы. Мен База Коргондо болом, База Коргондо билем, но Жалал-Абадты жакшы билбейм. Ошого азыр Яндексте иштейбиз, навигатор кандай көрсөтүп ошол жерге барабыз. Клиенттерди табып, короче, эптеп иштеп көрөбүз жигиттер. Жалал-Абадты билбейм. Билгем да, туура мындай жолдорду кесип өтүп, мындай айылдардан тез-тез заказы кылсаң болот. Ну, Жалал-Абадты жакшы билбегеним үчүн только через навигатор жүрөбүз. Навигатор иштейт экен, бонус деп атат, 3 заказ плюс 75 сом деп атат. Түшүнбөйт, баазы түшүнбөйт бул
Qanday bo'ladi? Bonus по городу de 100 so'm ekan bir zakazınız. Her bir zakazınız 100 so'mdan ekan. Например, klientga 50 so'm bo'lsa, bizga bonus 50 so'm tashlab beradi ekan. Ya'ni o'shanda 100 so'm bo'ladi ekan. İşte ko'raylik yigitlar, bo'lsam ketdik. Так, tuvanlar, mashinanın состояниесini ko'rsatib o'tib ketayin. Mashina российский номер. Бар жо'g'i нормальный состояние. Нормальный bo'lsa da средний состояние. Qarang. Hozir chiqamiz ушул mashinadan. Salon. Evapolik, кожа, магнитофон ishlaydi. Тоже evapolik, кожа, рожа. Электропакет. Состояние. Hozir liniyaga chiqamiz yigitlar. Mashinaning sostoyaniyasi. Mana hozir javob qo'ydim. Qarang. Mana balans 0 plus 6 ball deydi. Rating ekspert deydi. 3 ball. Reytingga 3 ball, ekspertga. O'zi 23 ball bo'ladi ekan Qirg'izistonda. Jalolobodda mana qarag'lar. Hozir men Suzaqda turaman, Kurgovoyda почти. Nerede koeffitsient janib o'tadi ekan Jalolobod ichida. Hozir o'sha joqqa haydaymiz yigitlar. Mene borib turib, orqadan o'tib ichini haydaymiz. Arang tursam işten mıçığıp bey alıştatpayt koyda açığın ney maydalanıp ketelekte çeriz çıgıp bey görkün ötpöy jön turчу kanın kaynap çatkanda surolorun üç burçtuk hayıp tapпай kalganda ey türkü bolup aynaganday bul jagың күнүп токтон албай мездеген сайын күмөн санапай куш неге курады балким бирөө таасир этип турады жамален ыммат таза бермекти балким жаман мен сени алдап кеткенде Jigitlar, koeffitsiyentga kirib keldim buna. Linan basa bismillahirrahmanirrahim. Birinchi zakaz alamiz jigitlar, balans 0. Bu plus 30 men berdi. Ketdik. Plus 30 men berdi. Birinchi zakaz. Bismillah. Haydaymiz jigitlar. Pachin. Manancha zakaz сразу beradi. Qo'y jigitlar. Даже Moskvada ham bunday emas. Qo'y Moskvada ham kutib qolasin zakaz. Qirg'iziston bu, Qirg'iziston jigitlar. Zakaz сразу beradi qo'y. Bu emne degen plus 30 koeffitsiyentden berdi. Mına Jalolobod içindemi уже. Jalolobod vaşe bolup kettir. Jalolobod vaşe bolup kettir. Biz ele jürötkenmiz de Rossiyada akça tap atabыз dep. Birinchi zakaz jigitler. Qanday bo'ladi ekan ha? Kim chiqadi ekan? Qancha so'm bo'ladi ekan? Plus 30 koeffitsient bilan berdi. 30 so'm bilan berdi. 30 so'm Qirg'izistonda cho'ng aqcha jigitlar. Sizlar o'ylab o'g'illar. Rossiyada juramda deb. Qirg'izistonda cho'ng al 30 so'm. Buna nerede ekan? Hozir nerdan burilayotganmiz? Tak, ushul yerdan burilamiz jigitlar. Yaxshilab qaraymiz. Ha. Kim chiqadi ekan ha?
Так, жigitler. To'nlar birinchi zakaz. Akchani qarag'ala. Qancha dedi? 81 so'm dedi jigitler. 81 so'mga zakaz olib keldim. Qarag'ala 7 minutda. Birinchi zakaz. Dag'i bir zakaz bergan. Qarag'ala 81 so'm. Dag'i сразу birinchi ikkinchi zakaz berib qo'ydi. Alaykum. Zakaz tashlayli, ikkinchi zakaz сразу berdi. Plus 40 so'm menen berdi. Ikkinchi zakaz. Hozir 7 minutda 81 so'mga olib keldi. Bayib ketam o'xshaydi, jigitlar bu ketishdi. Точно bayib ketam-ku. Atak 80 so'm, 100 so'm o'shanday olib aqchang bitmesler ko'p qoladi. Bizde oşandaydı jigitler, bu Moskva emas, 2000 so'm, 1500, андай заказlar emas bu yer Kırgızstanda. Bishkekte kichina qimmat bo'lishi mumkin. Bishkek emas da bu. Jalalabad 80 so'm, 100 so'm, 150 so'm bo'lib, aqchang bitmesler 1500, 2000 bo'lib qolsa kerak deb o'ylayman. Men bilmayman ishlayveringchi. Az birinchi zakaz olib keldim, plus 30 menen oldim ele 81 so'mga olib keldim. 7 minutda hozir ikkinchi zakazni zakaz tashlab ele уже zakaz berdi. Вообще tinmay aytasың, bu zakaz. Ko'p o'xshaydi jigitlar. Plus 40 menen berdi. Hozir ikkinchi zakaz. O'sha 600 metr ekan. 600 metrdan berdi. Barayınchi kim chiqadi ekan? Так, ketib bo'lsam. Kırgızstanda bundan zakaz alsang, bundan ayıllarda жүрөсүң ғой жигиттер. Россияда bunday emas da. Россияда заказ алсаң, дом бар, магазиндар, 20 этажный, 30 этажный квартиралар. Бұл жерде обычный, мына соны атмосфера бомба, эшикте вообще ысык болтат. Так, заказга келдим. Аместан басам жигиттер. Мыналар окшойт мына. Jigitler, zakazdı 6 minutda olib keldim. İkinci zakaz. Qarag'la. Dag'i bir zakaz berdi hozir. 93 so'm bo'ldi. Zakaz tinmay aytadi. Или meni Yandex aldab o'tadi, bilmayman, вообще tushunmay aytam. Buna сразу dag'i 450 metrden berdi bu. Buna. Hozir nereden pоворот burilammi, qayerdan tushunmay oldim. Bu yoqda to'y bo'lib o'tadi, bilmayman. Az qayoqqa bo'ladi ekan? Yo'q, обратно ekan-da. Обратно chiqsam, o'ngga buriladi. 93 so'm az aqchani olib chiqib beraman dedi u. Kutib o'tiram. Короче, yosh bolalar chiqdi, 93 so'm ekan. Hozir uyga kirib olib chiqib beraman dedi u, 93 so'm. Kutib o'tiram, da ikkinchi zakaz, uchinchi zakazni berdi hozir. Plus 50 so'm menen berdi. Что-то вообще tushunmay aytaman, tinmay aytadi zakaz. Только коэффициент bilan berdi. Коэффициент төлөп, вообще jinni жанып атат, Жети, мына карагыла. Келтат. Так, 90 сом, 100 сом таштап кетти. Мына 500 өзүмүнүкү. Так, жигиттер. Кеттик үчүнчү заказга. Барайлы клиент күтүп атат. To'nlar вообще ысык болот, жаллап, чыдап болбойт. Слишком ысык болот. Мына машинада кондиционер бар экен жигиттер. Просто иштеп атат мына. Иштеп эткен, билбейм, заправка кылыш керекпи, эмне кылыш керек. Короче, базарды ичинден эле алыптым заказды. Şu базардан алсаң, бул жүктөрү менен, продукттар менен чыгат да, багаж толтур. Майла жок эми. İşleş gerek de. Köreliyse kандай болот экен, жалбатта. Ya kuğunlar, arbuzlar, torguzlar çıkıp kalıp durun жерде. Карагыла, Cennet, cennet. Sizler жүрөсүңөр да Россияда. Biz ушинтип Кыргызстанда 100 сом, 50 сом кылып коюп жүрөбүз. А так өзүнчө кайфы башкача да бул жердечи, айылда.
Üçüncü zakaz 112 so'm. Daha bir zakaz berdiler. Atmen bol bo'libdir. Ketdik 4-chi zakazga. 4-chi zakazga ketib o'tam. 200 metr lekin. A tak jigitlar tuanda zakaz tinmay turadi, strassi. Просто bu 20 so'm koeffitsient bilan berdi. 20 so'm bilan koeffitsient bilan berdi va 4 zakaz. Na местtan basa öğrenci. Qayerga boradi ekanmiz? Bek. Так, tuğanlar. Daha bir zakaz. 6 minut. 75 so'm. Çok arzon bo'lib qoldi da bu. 100 so'm berdi, 20 so'm qaytarib berdim. Жалал центридеги ушул жер сум жактан. О, жакта сум центринде турат. Дагы bir заказ бердиле. Плюс 20 so'm менен. Барайынчы кеттик. Так, жигиттер, 92 so'm. Да, bir заказ алып келдим. Вокзалга алып келдим. Линадан чыгып койдум, жигиттер. Потому что слишком заказ тындырып айтат и еще ысык болуп атат. Машинан бул ысыктачы жигиттер. Бул ысыкта. Адамды давлениесі эмес, машинанын давлениесі көтөрүп кетип атат, Машина кызып кетип атат. Ошого бир 2 минут, 3 минут эс алайынчы свежий воздух менен. Анан мынау биздечи жалап атты. Вообще страшно айдайт экен. Адамдар сигнал чала берет, сигнал чала берет. Каяка айдайсыңдар? Машина турат. Алдымда машина. Сигнал чалбай дейсиң. Сигнал чала берет. Өтө страшно айдайт экен бизде. Короче, 5 заказ болупту. 5 заказ. 5 zakaz 393 so'm bo'ldi jigitlar. Короче, 5 zakaz 400 so'm чистый bo'ldi da, toza. Яндексте комиссиясынан sirtlari nirek. Короче, жигиттер, мойкага келдим, вообще чыдабайсың ғой бұл ысыкка. Аниктер жабайынчы. Машинаны қайта 20 so'mga. Мына 50 so'm салдым. 50 so'm жетет го дейм. Карагылачы. Слишком ысык болуп атат жигиттер. Ысыктачы адамдын давлениесі көтөрүлүп кетип атат. Машинанын даже давлениесі көтөрүлүп кетип атат. Эми 400 so'm иштедим. 5 заказ. Дагы иштейбиз азыр. Кішіне 5 минут ес алайынчы бұл ысықта вообще қиын екен. Россияда білінбейді. Жақсы машиналарды айдап Россияда кондиционер жауып аласың. Бұл жерде кондиционер деле жоқ та Матизда. Кондиционер жоқ, механика вообще қиналып кетеді екен. Россияда оңайда автомат кондиционер жауып алып аккуратно айдайсың. Машинаны мойка қойып отырам жигиттер, мына жерде дем алып. Салқындан. Міне чыгабыз азыр. Эркекчеси Россияда канча жыл жүрдүм. Кыргызстанга жетпейт экен. Карагыла сонунда кач милиция келип атат. Квартира төлөө, регистрация кыл, тияк проблемалар. Эч кандай проблема жок. Сонунда да, ну,
Mercedes айдабайсың да, BMW айдабайсың. Зато Matiz болса деле өзүңнүн мекениңде, өзүңнүн айылыңда мынантип жүргөн өзүңчө башкача болот экен. Ошо мен Россияда көптөн бери жүрүп өлгөнүп калыптын, азыр менде кичине кыйналып, эми секин уже Кыргызстанга үргөнүп кетиптирмин, уже нормально уже үргөнүп калдым. Башында кыйын болду. Мына карагыла сонунда бирөө менен бирөөнүн иши жок. Бирөө сага келтирүүнү чыкпайт. А Россияда милициядан качасың, тияк бияк жадайсың да. Ошолордон жадап мен келдим да ушул жерден, Россиядан жадап. Карагыла проблема жок. Базарга чыксаң бар жок тамактар, продукталар химия эмес. Огороддо помидор, болгарский, бар жок өзүңүн огородуңда, үйүңдө өсөт. Шаптали дейби, бар жок бар. Үзүм, жүзүм, бар жок бар. А Россияда эртең турасың, ишке барасың, кечинде кайтасың, уктайсың. Ошентип бир положенияда жүрө бересиң. Ал бул жерде тойго барасың, ашка барасың, сатоо болот, тияк эл менен кошо жүрөсүң. А Россияда жүрсөң бир өзүң жүрө бересиң, жетимге окшоп. Эркекчеси да. Тойго барбайсың, тияк бияка барбайсың, элге кошулбайсың Россияда. Бар жок эсиңден чыгып кетет. А бул жерде вообще сонун. Жөрөлөр менен ашка барасың. Короче, атмосфера бомбада, сүйлөйм десем сөз көп. Чото мына ысыкта кыйын болуп атат. Азыр эмне чыгам, ошо 5 заказ кылган боюнча эле отурам. 400 сом иштеген боюнча эле. Ошондой жигиттер кайткыла Россиядан Кыргызстанга кайткыла жигиттер. Кыргызстанда деле иштесе болот. Нормально болуп атат азыр Кыргызстанда деле. Кыргызстанда деле сонун болуп атат. Кетип болбосом. О, так, жигиттер. Курсак той из чыктым. Курсак ачып болбой калды го. Тамак ичпесем болбойт. Канча болду дебешим. 300 сом болду, Бул жерде бургер бар экен, 300 сом болуп кетти. Өзү 400 сом иштеген болсом, 300 сом азыр тамак иштим, 100 сом калабы, 5 сом бензин кылып, короче, минус болуп кетти барсам. Ага кичине иштейин, кайта бензинди отбит этейинчи. Курсак тойгуздум. 100 сом калды, дагы 400 сом иштесем бензиндин акчасы чыгат. Айла жок эми. Кетик болбосом. Курсактан ашпайт окшойт акча бул жерде. А так иштесе болот го, үйдө чай пайды ичип. Кичине кыйыныраак экен да. Кеттик. Жигиттер, дагы бир заказ алып келдим азыр. 13 минут 153 сом. Так, линия чыга берейинчи. Коэффициент жанып калып турган. Жигиттер, saat 5 болду, баланс 526 сом иштеттим. 6 заказ. Болду эми, кеттим мен. Пландар. Жалоотто мындай экен да, жигиттер. Если реально башка жумуш жок болсо, только такси кылам десеңиздер болбойт экен. Кыйын экен. Андай ысыкта. Просто башка жумушта иштеп туруп, мына мен азыр 526 сом иштептин 6 заказ менен, а? Просто кечинде чыгып, линиядан чыгып койбоп, линиядан чыгып коюп. Кечинде чыгып болбосом, обедтерде чыгып, бекерчикте жумуш жок, демелиш күндөрү чыгып коюп 5-6 сом иштеп койсоңуздар, бензин туда-сюда чыгып калат экен. А так, если постоянно иштесеңер, кыйын экен жигиттер. Акча топтонбойт экен. Баягы 300 сом жебирдим. Кафе кирдим, 300 сом жедим. 500 сом заправка, 800 сом. Ошо 300 сом минуста наоборот. 300 сом минуста. Кечинде чыгып 2-3 саат иштеп коюп, бекер отурбай, ошондой жакшы экен. А так постоянно жак болбойт экен. Болбойт.
Болбосом бардыңарга ийгилик. Мен кеттим, саат дагы 5 болуп калыптыр. Жалал Абадтан Базы Коргонго жарым саатта жетип барам баары. Ошо үйгө барып, үйдө жумуштар бар, өзүм сваркада иштейм. Качеля, пачеля, там туда-сюда ошондой темир боюнча иштейм, сварщикмын. Ошо заказдарым бар, ошолорду бүтүрүш керек азыр барып. Ошо эртерээк барайынчы. Видео тартып коеюн деп эле келдим Жалал Абадка. Ошо YouTube'га видео тартып коеюн деп, силерге көрсөтөм деп. Ассаламу алейкум жигиттер, Россияда жүргөндөр. Кыргызстан кайткыла болду. Кыргызстанда ham жакшы сонун. Ассаламу алейкум. Туугандар, бул таксопарк эксперт менен чогуу иштешип атабыз. Туугандар, Кыргызстанда, эси Кыргызстанда такси иштеп аткан болсоңуз, Яндекста кайсыл жер болбосун айырмасы жок. Кыргызстандын ичинде любой жеринде главный Яндекс такси болсо болду, туугандар. Эс таксиде иштеп аткан болсоңуздар, ушул номерге байланышып, таксиде уланып, ушул таксопаркта иштесеңиздер болот. Таксопарк услугасын айтып өтүп кетейин. Таксопарктын услугасы 2%, туугандар. 2% жакпаса ар бир заказдан 4 сом, ал дагы жакпаса туугандар күнүнө 55 сомдон. Аны өзүңөр выбирать этесиңер, кайсы услуга силерге жакса, ошол услуга менен чогуу иштесеңиздер болот. Кыргызстандын ичинде любой жерден улап берет, туугандар. Дагы бир нерсеси бар, туугандар. Эси ушул таксопаркта иштеп, досуңарды, таанышыңарды алып келсеңер, силерге баланска 1000 сом акча салып берет, туугандар. Ошондой, ошентип акча тапса болот, туугандар. Там друзей привез, там брата привез, там папу привез. Ошентип акча 1000 сомдон иштеп алсаңыздар болот. Жаңы уланып туруп ушул таксопаркка 1 апта иштеп туруп, туугандар, бир досуңуз алып келип 1000 сом алсаңыз болот. Хоть 5 баланы алып келиң, 5000 аласыз. Хоть 10 баланы алып келиң, 10 000 аласыз, туугандар. Сонда эмес, акча иштеп аласыңар. Таксопарк эксперт силерге сунуштайм.